Салам достор, Чак-Чак кулинардык каналына кош келиңиздер. Сиздердин кызматта Бактыгүл. Бүгүн болсо баарыбыз сүйгөн уйгур мантысын жасайбыз. Камырын эзилбей сонун кафедегидей, Фаиза кафесиндегидей кылып жасаштын жолун үйрөтөм. Жана шорполуу, даамдуу толтурма болуш үчүн кайсы азыктарды канча өлчөмдө кош керек, ошонун баардыгын айтып берем. Шашпай түйүү жолдорун кантип кооз кылып түйүш керек аны да көрсөтүп берем. Андыктан ушул видеону соңуна чейин көрүп чыгыңыз. Мен бүгүн 20 даана манты жасайм. Ал үчүн болгону 400 грамм un керек, 150 мг суу, жарым чай кашык туз керек. Ал эми камырды болсо шашпастан 10-15 минутта сууну аз астан куюп жууруйбуз. Анткени камырыбыз катуу болуш керек жана ичинде кургак un калбаш керек. Ошо унду калтырбаш үчүн 10-15 минутта шашпай ушундай катуу камырды жууруп алабыз. Ал эми сууну 400 грамм унга, биринчи сорт ун меники, 150 мг ашырбай эле колдонсок туура эле болот. Жана сууну баарын бир куюп салбастан, аз астан куюп шашпай жуурушубуз керек. Мына жакшы мантынын камырынын сыры ушунда. Камыр өтө катуу жуурулат жана тыныктырып коебуз. Ал учурда, камырды тыныктырып койгон учурда биз толтурмасын жасайбыз. Мынакей менин толтурмам даяр болду. 400 грамм эт, куйдун эти, 300 грамм пияз, 200 грамм койдун куйругу, анан бир пучок жусай. Эми бул жерге жөнөкөй эле татымалдарды кошобуз. Албетте туз, мурч, анан ачуу же таттуу калемпир өзүңүздүн тайтиңизге жараша кошуп аласыз. Ал эми камырдын ийине жеткириш үчүн ар 15 минутада ушинтип ыйлеп турабыз. Ошондо катуу камыр ийине келип бир аз жумшай түшөт жана жайганга ыңгайлуу болот. Ыйлегенди унутпаңыздар. Мынакей камыр даяр болгондон кийин бир аз ушинтип түздөп жалпак кылып алабыз дагы. Узун кылып кесип алабыз. Андан соң ушундай бөлүкчөлөргө бөлөбүз. Бунун өлчөмү кичинекей грецкий орех жаңгактын өлчөмүндөй кичинекей эле кылабыз. Унду сээп, ундун жардамы менен ушинтип жаябыз. Камырдын четтерин жукараак, ортосун калыңыраак кылыш үчүн өбөлүктүн эки жагын салмакты бир оңго, бир солго тез-тезден ушинтип жайсаңыз, ошондо камырдын өзүнөн өзү айланып, четтери жука, ортосу бир аз калыңыраак болуп жайылат. Ошо көрсөткөндөгүдөй кылып жайыш керек. Бул албетте мынтип жайгандагы опыт менен келет, тажрыйба аркылуу. Көп ушул мантыны ушул рецепт менен видеону көрүп жасап турсаңыз, камырды ошо катуу камыр менен иштегенди үйрөнүп колуңуз көнүп калат. Жайылган камырдын диаметри 7-8 см болгон туура болот. Ушу алакандан өтө чоң болуп ашып кетпеш керек. Анан мына ушул түйгөнүн мен сиздерге жакшылап көрсөтүп берейин. Шашпай 3-4 жолу көрсөтүп берем. Анткени ушул уйгур мантысын түйгөндү көрсөтүп бериңиз деген кыздар абдан көп. Ошондуктан шашпай көрсөтүп атам. Анан толтурманы аз салып койсок, манты жалпайып кооз болбой калат. Ошондуктан
ушу камырга батышынча көп эле толтурмасын салып коебуз. Ошондо томпойгон кооз жашынакай манты болуп чыгат. Эгер камырды бирден жайгым келбейт десеңиз, ушул жол менен кылсаңыз дагы болот. Диаметри 7-8 сантиметр болгон бир кружка же бир кескич менен кесип алып, ушундай кылып дүйсөңүз дагы болот. Ушу эки ыкма менен өзүңүз байкап көрүңүз, кайсынысы жакса ошондой колдонсоңуз болот. Мынакей мантынын түйүлүшүн дагы бир көрсөтүп атам. Бул учурда эгер рецепт жаккан болсо, сөзсүз түрдө Чак-Чак каналына катталып коюңуз, видеого лайк басып, жана досторуңуз менен бөлүшүп колдоп коюңуздар. Биз үчүн өтө чоң мотивация болмокчу. Эгер манты узарып калган болсо, ушинтип кол менен түртүп, томпойтуп коебуз. Андан соң касканга 40 минутага казанга асып коебуз. Мына ушинтип манты шницанын ичинде 40 минутада соп-сонун болуп бышат. Каскандын түбүн майлаганды унутпайбыз. Мынакей камыр катуу болгон үчүн жана колго жайылган үчүн ушундай бир кооз, ушундай даамдуу болот. Жана ичи шорполуу болуш үчүн жана мен айтып өткөндөй азыктардын өлчөмүнө да көңүл буруп коюңуз. Мисалы, канча эт болсо, ошончо пияз, ошонун жарымынча куйрук кошсоңуз, шорполу сонун болот. Сөзсүз түрдө Чак-Чак каналына катталып коюңуздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Биз менен бирге болуп, башка видео рецепттерди көрүп туруңуз. Жакшы туруңуздар.